Таң калып атам мен Кыргызстанда туугандар. Эркек бала кыз мен көзүм асырдан кийин жакшы көрө албайт минус. Жана Аскардамла мына досуман күбө сурадым. Тетиги турган эркек балабы кызбы деп. Эки жагында калыс таксыр сен эмне кыздарга карайсың? Жок. Эки жагында эки эркек турат. Биркиге көзүм жетпей калды. Кызбы же эркекпи деп. Бизде гомосексуалисттер көбөйүп барып атат. Ачыгын айталы, гейлер көбөйүп барып атат. Американ өзү жүдөп калган, шай ооп калган аякта трансгендер менен мектепке чейин киргизип, ата-энелери күрөшүп бите албай атат. Бизге кереги жок. Ата-энелердин өздөрү шай ооп калган. Бизге мунун эмне кереги бар балдарыбызга? Эркек, кыз болду. Биздин балдарыбызга биологияны окутпайсыңар деп алар шай ооп калган туугандар. Өздөрүн өтпөй калган товарды саркынды деп эле айтыш керек аны. Болгондой эле айтыш керек. Өзлөрүндө өтпөй калган саркындыны бизге алып келип сиңиргиси келип атат. Ошон үчүн балдардын тамагына көңүл буралы. Тамактан, туура эмес кошулмадан да адам гормонуна. Эң негизги тарбия кимдер менен жүрөт? Сотус тармак, акмалоо мисалы. Элестетсеңиз, эмне деген акыбал жанагантип кыз, эркек бала кыздын кейпине түшүп калыш. Бул биринчи нерсе. Экинчи нерсе, экинчи чоң көйгөйлөрдүн бири. Кече жакында мага айт жеткичти изилдеп карап көрдүм. Азын олак болсо дагы. Бизде Кыргызстанда, Казакстандан, Орто Азиядан диякка келет, анан дияктан диякка келет, анан биякка келет бизге. Ошо диякка келип, диякка элен бизге келип атыптыр да. Жаш кыздарыбыз, карындаштарыбыз, эжелерибиз ажырашып калса, ажырашкан күнүн түз эфирге чыгарып, майрамда ошо күнү. Майрам. Жанагы бир нерсе пати деп коет эле англисчеден алып, боюнда болгон гендер пати, анан дагы бир нерсе пати деп. Ажырашкан патини да чыгарып алышыптыр да. Кайгы, касырет боло турган күндү шайтан келип, шайтандын айламалы кылыгы ошол. Жаманды, жакшыны жаман көрсөтүш керек, жаманды жакшы көрчү болду. Шайтан башка күчү жок. Кыяматта бүткүл тозокко түшкөндөр бир тарапка туруп, шайтанды алып келгиле дейт. Ушул бизге күнөөкөр дегенде бетме-бет келип шайтан сүйлөйт ошондо тозоктогу сөзүн. Мен силерди колуңардан жетелеп бардымбы? Менин кылган ишим ушул. Факат зайянтуу, жакшыны жаман кылып көрсөттүм, жаманды жакшы кылып көрсөттүм. Зекет берүүнү кедейчилик кылып көрсөттүм. Ал эми ошол учурда зинага сарптоо, коррупцияга, башкага сарптоону мен жакшы кылып көрсөттүм дейт. Кооз кылып. Бул эмне деген шумдук өзү, кайгы боло турган күндө. Ошентип Кыргызстанда ушундай атың өчкүр жаман нерсе чыга баштады. Ошентип ажырашкан күндө ошону майрам кылып көрсөтүп, анан ажырашкан учурда жүдөп жүрүп, анан келип, анан ажырашкандан кийин жакшы болуп кетип атат да карьерасын улап. Туура. Туугандар, маселе эки тараптуу. Кээде эркектерибиз дагы бечел болуп баратат. Эркектерибиз аялдарды алып эмес, тийип калып атат. Түшүндүңүз да? Мен сабактарда айтып келатам. Тийип, байлыгына карап тийип, жашпы, канча ал маани эмес. Коомго сыйып батып келе алабы, эртең ар намыс кандай, аны карабайт ал. Сүйүү деле эмес аныкы. Байлык үчүн бүт нерсеге көзү жумулуп калып атат. Баалуулуктар алмашып. Анан эркектерден да кетип атат. Тың болуш керек аялына, жоопкерчилик болуш керек, кызганыч болуш керек. Раматылык устаз, чубаксыз Раматылык бейиш болгон. Ушундай күйүп кеткен экен да көрсөтүп. Тияка барсак, кошуна өлкөлөрдүн кыздарын көрбөйбүз, биздики жүрөт. Мен Турцияга дагы даарыланып барып калдым, көрдүм түрктөрдүн кыздарын деле. Анын астында биздин кыздар бейиштиги болуп калат экен каприздин астында. Эми баардыгын дей албайбыз, ал биздин бир туугандар, Түркия эң жакын кардешлерибиз биздин. Бирок алар ошентип мүнөзү болсо да, күйөөсү экен көтөрөт. Арабтарды көрүп жүрөбүз. Биздики анчалык эмес, бирок эркектер тың бололу, туугандар. Жаш туруп, мен сизге ачык айтайын. Эми сизге өзүңүзгө алып, мен чыккандан колумду уштап, калыс менен чека сүйлөшүп окшойм деп жүрбөңүз. Эми ким болсо да, кийин YouTube'дан көрсө да, сиз жаш туруп, белиңиздин майы кете элек туруп, кызыңызды жөнөтүп, мигрант кылып, ошонун эсебинен акчадан жесеңиз, арам деп айтпай эле коелу, бирок Кудайга жакпаган ишти кыласыз сиз. Кантип эркек бала бир жөн одур-бодур, талаада калбайт, бирок кыз баланы турмушка жетилип, турмушка узап калайын дегенде сиз жөнөтүп, ошонун акчасын дурус жакка иштетсеңиз бир жөн өзүнө топтоп берип, той топурдан аша албайсыз. Бизге той топур керекпи, ашыкча той топур туугандар? Ашыкча той топур керек, биздин ошон жыргап тапканыбызды тойга чача турган мындай бир акылсыз элбиз биз. Эмне биз тетиги дубалдан ар жагын көрө албайбызбы, курук таштай албайбызбы? Карыз алып той өткөрө эмес, карыз алып балдарыңды окут, бүгүн окутуу заманы туугандар. Тиякта еврейлер атың өчкүр деп каргыш айтасыз. Мусулмандардын кордолуп атканын көрүп. Алар эмне? Алар окуп атат. Алар ветврач болуш үчүн академик наук болуп атат. Бизде операция кылдырайын десең академик наук эмес, эптеп бүткөн, ичкө бүткөн. Акчанын күчү менен, анан тааныштын күчү менен айырмасын билип атасызбы?
Биякта малга кандай операция жасалып атат, биякта адамга кандай операция жасалып атат. Карыз алып балдарды окуталы туугандар, азыр чардамай заман эмес. Тарыхты окуңуз кеченки күн. Эмне биз эмне тез унутчакпызбы? Биз эмне тооктордун эсиндейбизби биз? Катуу тийип койсо кечиребиз, бирок тооктун жана балыктын жаныбарлар ааламында бул экөөнүн эс тутуму өтө кыска болот. Өтө кыска болот. Тарыхты окуңуз, Каныбекти окуңуз, Келкелди окуңуз. Мисалы мына алыска барбайлы өзүбүздүн тарыхты маркумдар үнүн окуңуз, Көчөн Сактанов, Мукай Элебаев атабыздын Узак жолун окуңуз. Ушулардын баарын окуп чыгыңыз бир тууган. Ошон үчүн азыр кичине чыйрыла турган заман. Ошон үчүн эркектерден да кетип атат деген сөз мунун бар. Экинчиси ошол кыздарыбыздын ушинтип көрсөткөнү жакшы эмес. Ажырашып аткан күнүн ушинтип келип майрамдап атканы. Бир күн майрамдайсыз, 2 күн майрамдайсыз, каяка барасыз? Туугандар, садаган кетейин, жана интервью Америкадан келип деле берип атат эжелерибиз интервьюну. Эмне деп атат? Канча байлык таптык, канча аброй таптык. А бирок жаштык кетип калыптыр. Эми эне болуп, бактылуу эне атанып, бала төрөш кыйын болуп атат. Дүйнөнү таптың, бирок баланы таба албайсың. Өзүңдөн Аллах себепкер кылып берген бала бөлөк да баары бир. Эң чоң байлык. Анын тиги жала аягын булгап койгону деле энесинин көзүнөн алтын көрүнүп турат да, туурабы? Туура эле. Кумтордун алтынынан деле кымбат көрүнүп турат ал энеси үчүн. Бир боор эти. Иштен чыккан ийри жылан дейт. Жаман болуп калса дене ошо иштен чыккан үчүн күйүп турат. Ошолор айтып атат, тапкандар да алыска мисал барбайлы. Биз ушул байлыкты бактылуу эне бактын алмашат элек деп. Ошон үчүн туугандар, андай касирет күндү, кайгы күндү антип майрамдабаш керек. Ал капырлардын жору. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи бир күнү башкача, көзү кызарып, өңү кубарып, үнү башкача болуп келди. Хутбага чыгып, "Я юханнас", о адамдар деп үн катты, кыяматка чейинки адамдарга сабак болушун айтты. Иннакум ла таттабиул хадис имам Бухари Муслим оратылат. Иннакум ла таттабиуна санана ман кана qaблакум. Силер дүйнөгө азгырылып отуруп, көзүңөрдү май басып отуруп, өзүңөрдөн мурдагы коомдордун изине түшүп ээрчисиңер дейт. Бул дегени жөөттөр менен христиандардан. Хатта ушунчалык деңгээлде ээрчип силер модага улап ээрчисиңер, ушундай кандай кылып ээрчисиңер? Хатта ида дахалу жухра доббин ла салактумуху. Кескелдириктин уюгуна кире турган болсо, силер да артынан киресиңер дейт. Пайгамбарыбыз саллаллаху пайгамбарлык мисалы да бул. Пайгамбарчылык белгиси да кумурсканын уюгу кичинекей, бирок андан кийин кескелдириктикке кирсе чыкпай турган. Кескелдириктей кичинекей жер болсо да мүмкүн эмес нерсени кыла турган болсо да ээрчисиңер дейт. Ал капырлардын кайрдиндерин жору ал. Ажырашкан. Анткени алар эркектер залым. Эркектер залым, аларга окшотпош керек. Бизде деле болуп калат, бирок эркек мойнуна алыш керек. Туурабы? Ошон үчүн антип андай нерселерди көрсөтүп соц тармакка чыгарбаңыздар. Сураныч. Эми ар кимдики ар кандай көйгөй болот. Бирөөнүн ажырашканына эркек күнөөкөр болот, бирөөгө аял өзү күнөөкөр болот туугандар. Туура да? Алладан өткөн мээримдүү адам барбы туугандар, суро? Жок. Алла Таала мээримдүүлөр мээримсиз ошондой тагдыр буйруп атса, демек инсан да ойлонуш керек да, менден кетип аткан жокпу депчи. Биз кемчиликти чечүүнүн эң биринчи жолу өзүбүзгө эмнеге карабайбыз биз? Сел болду диякта ошто. Неге адамдар өздөрүнө суроо бербейт? Бүт баарына мамлекетти күнөөкөр кылып атат. Мен бул жерде саясаттан алыс эле сүйлөп атам. Неге адамдар биз убагында ушул жерге салсак болобу, болбойбу деп неге суроо беришпеди мисалы өздөрү? Кайсы жер эле болбосун, көлдө деле сел жүрдү башка. Неге адамдар биз баш жагын ойлобойбуз? Неге ажырашканда эмнеге бир саам өзүбүзгө бираз кылчайып карабайбыз? Же биз сүт танак периштебизби? Лап этип эле так этип түшүп калганбызбы туугандар? Ошон үчүн кээ бирөөнүн ажырашына эркек себеп болот, кээ бирөөнүн аял, кээ бирөөнүн кайненеси себепкер болот. Канткен күндө дагы андай кайгы касыреттүү күндө жалпыга көрсөтүп, мына мен күйөөм жок эле жүрүп кеттим, болуп кеттим, мына сизге эки диалект керек болсо, сөз байлыгы. Болуп кеттим эмес ал жерде.